26 ноябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Белгилүү хирург Эрнст Акрамов вафатынан кийин 89 жашында көз жумду. 2 күн мурда анын устаты академик Мамет Момакеев 97 жашында акка моюн сунган. Акрамов анын туңгуч окуучусу. Бирок алар 42 жыл бою таарынычтан улам сүйлөшпөй жүрүшкөн. 2023-жылы жолугуп окумуштуулар элдешишкен. Акрамов 350ден ашык илимий эмгектин 16 монографиянын автору жана ачылыштары үчүн алган 23 патенттин ээси. Президент Акылбек Жапаров баштаган бир катар жетекчиге сөгүш берди. Маалыматка ылайык, орто мектептердин мугалимдерине сапатсыз ноутбуктар сатып алынганы үчүн Акылбек Жапаров менен орун басары Эдил Байсаловго сөгүш берилди. Мындан тышкары президент билим берүү министри Доктуркүл Кендирбаевага, министрликтин санариптик өнүктүрүү боюнча орун басары Лира Самыкбаевага, президент менен Меңкаптын чечимдерин даярдоо боюнча башкармалыктын орун басары Жипариса Рысбековага жана тармактык саясат бөлүмүнүн башкы эксперти Медербек Өмүрбековго да сөгүш жарыялады. Август айында билим берүү министрлиги Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин технопарк мекемеси менен 80 000 ноутбук сатып алуу үчүн келишим түзгөн. Ноутбуктарды сатып алууга бюджеттен 1 миллиард 364 миллион сом каралган. Жапаров 4 ноябрда парламентте 2025 жылдын февралынан тарта мугалимдерге жалпы 27 000 ноутбук берилерин айткан. Бир ноутбуктун наркы болжол менен 25 000 сом экени белгиленген. Екатеринбургдагы бейтапканадагы өрттө адамдарды куткарууга жардам берген кыргыз чарана депортацияланышы мүмкүн. Орусиянын Екатеринбург шаарында 20 жаштагы кыргызстандык таксист Султан Абдумалеков өрт чыккан бейтапканадан улгайган адамдарды эвакуациялоого жардам берген. Анын кесепетинен түтүнгө уланып, ооруканага жаткырылган. Эртеси Султанга полициядан телефон чалып, келип кетүүсүн өтүнүшкөн. Таксисттин айтымында анын эмгек келишими жок болгондуктан укук коргоо органдары ал мекенине депортацияланышы мүмкүн экенин билдиришкен. Султан окуя жөнүндө орусиялык басылмаларга айтып бергенден кийин полиция кайра байланышка чыгып, ал тез арада эмгек келишимин түзсө, депортацияланбай турганын билдирген. Анткени менен 21 ноябрда железнодорожный соту кыргызстандыкты Орусияда жүрүү эрежелерин бузууга күнөөлүү деп тапкан. Учурда Абдумалеков чет өлкөлүктөрдү убактылуу кармоочу жайда депортацияны күтүүдө. Бишкекте автобус жеңил унаа менен кагышып 8 киши жаракат алды. 26 ноябрда Бишкектеги Барбалыкулов менен Жайыл Баатыр көчөлөрүнүн кесилишинде катуу ылдамдыкта келе жаткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил унаа номер 23 автобус менен кагышты. Кырсыктын кесепетинен автобустагы 5 жүргүнчү жана жеңил унаадагы 3 адам жаракат алып, ооруканага жеткирилди. Мэриянын алдын ала берген маалыматына ылайык, кырсыкка жеңил унаанын айдоочусунун жол эрежесин бузганы себеп болгон. Буга чейин Бишкекте муниципалдык автобустар катышкан 345 жол кырсыгы катталган. Алардын дээрлик жарымында автобустун айдоочулары күнөөлүү деп табылган. Бишкекте жаңы үйлөрдү куруу үчүн эски көп кабаттуу үйлөр бузулушу мүмкүн. Курулуш, архитектура, турак-жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы Нурдан Орунтаев 25 ноябрда УТРКга берген маегинде Совет мезгилинде курулган Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдү бузуу пландалып жатканын билдирди. Анын айтымында, учурда шаарда курулуш үчүн жер тилкелери жетишсиз. Ал Бишкекте Сталинка жана Хрущевка сериясындагы үйлөрдү бузса, алардын ордуна көп кишиге ылайыкташкан жаңы үйлөрдү курууга болот деп эсептейт. Мамлекеттик каналдын маалыматына ылайык, мындай реновация үчүн атайын мыйзам долбоору иштелип чыгат.